Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, карызды кечүү бул шариятыбызда өтө терең каралган жана соопторго бай ибадат. Шариятыбыз биз бирөөгө карыз берген кезде мына ошол адам карызын кайтарууга күчү жетпей кала турган болсо, же бизден бир мөөнөт сурап келе турган болсо, карыз алган убактында узартып бериң, мага жеңилдик кылып бериң деп бизден сурана турган болсо, мунун убактын узартып берүүгө биздин шариятыбыз кызыктырат. Жада калса ошол карызды кечип жиберүүгө дагы биздин шариятыбыз үндөйт. Мына ушундай бир улуу адеп акылактарды бизге үйрөтөт. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы биле турган нерсе, бул дүйнө убактылуу нерсе. Биздин колубузда канчалык мал мүлк, канчалык байлык, канчалык үй жай болбосун, кайсы бир күндөр келип биз бул дүйнөнү таштап кетебиз. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул дүйнөдөн биз ажырайбыз. Дүйнөгө канчалык чүңкүп кире турган болсок дагы, канчалык байлык жыйнаган болсок дагы, Аллах Таала бизге чектеп койгон ажал келген кезде, албетте бул дүйнөнү таштап Аллах Таалага жолуга турган күн келет. Эгер жакшылык кыла турган болсок, мына ошол соопторду жыйнай турган күн келет. Эгерде күнөөкөр болгон болсок, күнөөгө баткан болсок, ибадатта болбой турган болсок, жакшы иштерди аткарбай турган болсок, мына ошол жасаган күнөөлөрүбүзгө жооп бере турган улуу бир күн келет. Мына ошол күн келелектен алдын биз Аллах Таала неамат кылып берген байлыктарыбызды, мал мүлкүбүздү колдон келишинче ибадатта жумшап калышыбыз керек. Аллах Таала бизден ыраазы боло турган жолдорго жумшап калышыбыз керек. Кандай бир жакшылык боло турган болсо ошону аткарып, жетимдерге жардам берип, жесирлерге жардам берип, мечиттерге, медреселерге, оорулуу адамдарга кандай бир жакшы тараптар боло турган болсо ошолорго биз мал мүлкүбүздү пайдаланып калышыбыз керек. Жана ошондой эле мал мүлкүбүздүн зекетин беришибиз керек. Мына ошонун биргеликте эле эгерде биз бирөөлөргө карыз берген болсок, мына ошол карызды кайра алып жаткан кезде эң жакшы сүрөттө, жакшы көрүнүштө алышыбыз керек. Эгер колубуздан келе турган болсо, мына ошол адам карызын төлөй албай калган болсо, анын бир турмушу начар болуп, жашоосу оор болуп, кыйналып калган болсо, ошол карыздын жарымын болсо дагы, же карыздын 1/3 бөлүгүн болсо дагы кечип жибере турган болсок, бизге өтө улуу сооптор берилет. Албетте бул карызды кечип жибериштик, мына ошол нерсе ошол пендеге садака кылып жибериштиктин соопторун Аллах Таала эч качан куржалап койбойт. Эртең кыямат күнүндө Аллах Таала сизге ошол кечкениңиз себептүү сизге өтө улуу соопторду берет. Аллах Тааланын сизге кечирими болот. Мына ушул карызды кечүү тууралуу келген кээ бирки аяттарга жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине келе турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизде карызды кечип жиберүүгө же карыздын убактын дагы карыз алуучу адамга узартып, ага бир жеңилдик кылып берүүгө бизди кызыктырып мындай дейт: "Ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсара." Эгерде карыз алган адам турмушу бир начар болуп, карызды төлөй албай кала турган болсо дейт, силерден ошол карыздын убактысын узартууну сурап келе турган болсо, иля майсара, аны ошол байып калганга чейин, ал бир путуна туруп сага карызын кайтарганы күчү жетип калганга чейин ошону силер узартып бергиле дейт. "Ва ан тасаддаку хайрун лакум ин кунтум та'ламун." Бирок ал карызды кечип жибере турган болсоңор, карыздын жарымы болсун, же карыздын баары болсун, аны садака кылып силер кесип жибере турган болсоңор, бул силер үчүн жакшы дейт. Анын сообун Аллах Таала өзү берет дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бул жерде карызды кесип жибериштикти "Ва ан тасаддаку хайрун лакум" деп атат. Эгерде
садақа кылып жибере турган болсоңор, анда булар силер үчүн эң жакшы дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, карызды кесип жибериштик бул садака экен. Эгер сиз Аллах жолуна 1 сом садак бере турган болсоңуз, Аллах Таала мына ошол нерсени сиздин ниетиңизге жараша 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. 700 сом садака берди дегендин соон жазып берет. А эгерде сизден бирөө 1000 сом карыз алган болсо, же 10 000 карыз алган болсо, же 20 000 карыз алган болсо, мына ошонун жарымын болсо да кесип жибере турган болсо садака кылып, анда Аллах Таала мына ошол сиздин садакаңызды дагы көбөйтүп берет. Аллах Таала муну Кур'ан Каримде өзү вада кылып, "Ван тасаддаку хайрун лакум ин кунтум та'ламун". Эгер ошол карыздыңар садака кылып кесип жибере турган болсоңор, силер эгер мунун соон билсеңер эле, силер үчүн өтө жакшы болмок деп атат Аллах Таала. Кыямат күнүндө мына ошону кесип жибергениңер үчүн, мына ошол карызыңар садака кылып бергениңер үчүн эч өкүнбөйсүңөр дейт. Аллах Таала мунун савабын өтө көп кылып силерге берет деп Аллах Таала өзү вада кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, ким бирөөдөн карыз алып, мына ошол карызды кесип жибере турган болсо, анын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себепкер болот. Кимде ким жер бетинде Аллах Тааланын пенделерине кандай мамиле кыла турган болсо, Аллах Таала дагы бул пендеге ошондой мамиле кылат. Эгерде сиз карыз алган адамды кыйнап, анын акыларын талап кылып, 1 сомуна чейин аны сыгып алып кыйнай турган болсоңуз, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала да сизге ошондой мамиле кылат. Сизге парыз кылган, сизге милдет кылган ар бир акыны сурап чыгат. Ар бир жасаган күнөөңүздү Аллах Таала сизден сурап чыгат. А эгерде сиз карыз алган адам бир убакытын узартып берип, же болбосо жеңилдик кылып жарымын кесип жиберип, же болбосо карыздын баарын кесип жиберип, ушундай бир жакшылык кыла турган болсоңуз, анда Аллах Таала эртең сизге дагы мына ушундай кылат. Сиздин күнөөлөрүңүздү кечирип жиберет Аллах Таала. Сизди күнөөдөн тазалап коет Аллах Таала. Сиздин башка амалдарыңызды дагы Аллах Таала жеңил эсеп кысап кылып, сизге кыямат күндө бейишти берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кана рожулу юдайну нас". Бир киши бар эле дейт, адамдарга карыз берет эле дейт. Мына ошол кезде, карыз берип аткан кезде, ошол карызды жыйнап иштечү балдарга ушундай деп айтчу дейт: "Ида атайта муасиран фатажаваз анху, ла'алла Аллаху ан ятажаваза анна, фалaqi Аллаху тажаваза анху" дейт. Эгерде кайсы бир пенде карызын бере албай калган болсо дейт, андан карызды кечип жибергиле. Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечип жиберер деп үмүт кылып ушундай айтчу дейт. Кийин Аллах Таала кыямат күнүнө барып, Аллах Таала жолукту дейт. Аллах Таала бул пенденин жасаган бардык күнөөлөрүн кечирип жиберди дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз карызыбызды кечип кое турган болсок, анын жарымы болобу, кайсы бир өлчөмдө болот, кечип кое турган болсок, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Жана ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен нафасан горими ау маханху". Кайсы бир пенде өзүнүн карыздар адамын дейт, ага жеңилдик бере турган болсо дейт, ага жеңилдик берип убакытын узартып бере турган болсо, ау маханху, же ал карызын кесип жибере турган болсо, кана фи зил арши яумил кыяма. Бул пенде кыямат күнүндө дейт, күн өтө ысып, кызыган күндө, күн адамдардын мойнунун башына найза бойлу алып келип койгон күндө, ал арыштын көлөкөсүндө болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз мал мүлкүңүздү 1000 сом болсун, 500 сом болсун, 10 сом болсун, мына ошол нерсени кесип жибере турган болсоңуз, эртең кыямат күнүндө сиз арыштын көлөкөсүндө эс алып отурат экенсиз. Адамдар кыйналып, тердеп, терине көмүлүп, кыйналып аткан күндө, сиз ошол карызыңызды кесип жиберген үчүн, же карыздар адамга жеңилдик бергениңиз үчүн Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө болот экенсиз. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен анзара мусиран фалаху бикулли мислихи садакатун". Ким бир карыздар адамга убакытын узартып бере турган болсо, ар бир күнү дейт, ошол адамга садака бергендей соо алат дейт. Эгерде бирөө 10 000 карыз берген болсоз, ал убакыты келип сизге төлөй албай калган болсо, мүмкүнчүлүгү болбой калып, анда Аллах Таала сиздин ошо ар бир күнүнө ошол 10 000ңизди садака берип атат деген соогун жазат. Башка бир хадисте да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушул эле хадис улантысында, эгерде дейт, ошол киши келип карызын төлөй албай кала турган болсо, ага дагы узартып бере турган болсоң дейт, анда ар бир күнүнө ошодон 2 эсе жазылат дейт. Эгерде 10 000 карыз берген болсоңуз, ар бир күнү сиз ошол кишиге 20 000ден
садақа беріп жатады деген сауап жазылады дейді. Башқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мәнән зора мусиран аваду анху вақаллаху файхи жаханнам." Қайсы бір адамдың қарызын ұзартып бере тұрған болса, аға мөнет бере тұрған болса дағы ұзартып, ал бай болып қалғанға шейін мына ошол адамды қинабай, долабай тұра тұрған болса дейді, же болмаса қарызын кеш жүре тұрған болса, Аллах Тағала қиямат күнінде бұл пендені тозоқтың азабынан, тозоқтың ыстығынан қорғап қояды деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Демек, урматтуу мұсылман бір туғаным, биздин мал мүлкүбүз болуп турган болсо, бирөөгө карыз бере турган болсок, аны кесип бере турган болсок, же алардын карыздарларын убактында узартып бере турган болсок, анда Аллах Таала биздин кылган күнөөлөрүбүздү кечирет экен, кыямат күнү бизди тозок азабынан сактайт экен, бизди кыямат күнү арыштын көлөкөсүнө алат экен. Аллах Таала биз жана жогоруда айткан аяттын уласын рет: "Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun" дейт. Аллах Таалага кайтуучу күндөн коркула дейт. Кыямат күнүнүн азабынан, кыямат күнүнүн коркунучтуу күндөрүнөн коркула дейт. Ал күнү кайсы бир нафсы кандай амал кылган болсо, мына ошол нерсенин эсеп кысабын алат. Эч кимге Аллах Таала зулум кылбайт дейт. Кайсы бир пенде бирөөгө карыз берип аны кечире турган болсо, аны кыйнабай турган болсо, Аллах Таала кыямат күнү дагы муну дагы мына ошондой кыйнабайт, анын күнөөлөрүн кечирип күнөөдөн тазалайт. Кайсы бир пенде бирөөдөн карыз алып туруп, карызды кайтарып берүүгө кудурети жетип туруп кайтарбай турган болсо, Аллах Таала кыямат күнүндө мына ошол адамдан карыз берүүчүнүн акысын сөзсүз түрдө алып берет. Ал эми кимде ким карызын кайтарууга мүмкүнчүлүгү жетпей кыйналып калган болсо, анда Аллах Таала бул пендени кечирет дагы, карыз берген адамга Аллах Таала кыямат күндө өтө үлкөн сооптор берет. Ва хум ла юзламун. Аллах Таала кыямат күндө эч кимге зулум кылбайт дейт. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.